Биринчиден мага башка ырчыны сунуштаганда мен эмнеге сайра эмес деп суроо бермекмин. Анткени биз илгери ырдашып калганбыз, айыл өкмөттөн бери ошо чыгармачылыкта жолубуз мындай жанаша кош жүрөбүз. Негизи Эрнис байке такыр бошобойт, дайыма проекттер менен айлек болуп жүрөт. Андан Эрнис байкеге айтып көргүлө, эгерде Эрнис байке бош болсо, анда мен катышайын дедим. Бир нерсеге алаксып кеттик да, мен ошо оюмду чачыратып ийдим окшойт, анан микрофонго алаксып кеттим. Ошондон ырдайын десем эле сөзү жок мээмде. Анан кийин экинчи куплетти туруп бердим, ырдабай, анан кийин бир тамгасын айтайын десем да жок да. Анан проигрышта кичине баягы өзүмдү чогултуп, токтотуп, анан кийин үчүнчү куплетте анан кийин ырдадым. Эми качан сыр төгөнүн чечеси. Менин оюмча эми көрүүчүлөр буга кечирет болуш керек. А бирок мисалы экинчи турдан баштап кийин мындай каталыктарды көрүүчүлөр да кечирбейт, калыстар тобу да кечирбейт. Ошол замат эле ыргып кетесиң да. Ошондуктан биз аябай жооптуу даярданып аткан учурубуз. Азыр сиздердин алдыңыздарда ошол ону да сөз дагы мага таандык Саратан деген ырды ырдамакчыбыз. Бардык аткаруучуларга, атаандаштарга ийгилик каалайбыз. Сиздердин колдооңуздарды күтөбүз. Жакын жерде эч ким көрүнбөй, чарчадым айыздап жаннадан. Ою на-на-на-на-на-не, ою на-на-на-на-на-не, ою на-на-на-на-на-не, күттүм жанаттан. Ушул жерде күттүм дегенсиң, Увадан мыйгатуу бергенсиң, чыдамыма кетип баратам, күттүргөн агандай немесиң. Ою на-на-на-на-на-не, ою на-на-на-на-на-не, ою на-на-на-на-на-не, качан келесиң? Kırdebede gütüm devrimim, kıynadım bu canım kıynadım. Calt bir görünüp koysuncu, gütte verim ananardayım. Oyu na-na-na-na-na-ne, oyu na-na-na-na-na-ne, oyu na-na-na-na-na-ne, kaçabilirim oradayım. Güte verem ardayım,
Күтө берем ардайым Күтө берем ардайым Күтө берем ардайым Күтө берем ардайым Каякта жүрөсүң? Мен ол жерде күтіп атпаймын жарым сааттан Тил жерден кезикмек эмес белек. Мен ушул жерден күтөм деп едим беле. Не? Жүрөм кетти. Кино барабызбы? Ооба, киносуна да барабыз, киносуна да барабыз. Сайра Момунбаева. Келиңиздер, келиңиздер. Абдужапаров, келиңиздер. Калыс тартуун оюна ортоктош бололу. Келиңиздер, сакта чакырып алабыз сиздерди. Аягы өзгөчө. Ай, студия. Кол чаппайлыбы? Келиңиздер. Андарбек агай, сизден баштайлы. Сиздин ой пикириңиз. Чоң режиссер менен жакшы актрисанын жакшы спектакли болду. Жакшы манера бар. Игровой жакшы. Анан ырдын салмагын берки чоңурлардан салмагы 10 жылдыраак чындыгында. Буну Эрнст эле моюн кылса керек. Бирок абдан жакшы. Өзүнчө бир спектакль. Бул жерден башка мындан артык нерсени күтүүгө болбойт болчу. Биздин жаштарга кыргызча ушундай күтүү, нукура кийим менен, жөнөкөй гана үн менен жүрөктөгү күтүүнү айтыш абдан жакшы болду. Канке айым, сиздин күткөнүңүздү акташтыбы? Акташты деп ойлойм, бирок жакшы кийим Эрнис агайдын өзүнүн стили кандай болбосун, канча оюнчулар, композиторлордун ырын уксаң да сиздики кене таандык стиль, почерк. Анан ушул бирок жакшы тыкан, мындай эч кандай мындай кошумча эмесе көбүртүп жабыртпай, таза, так анан ырдап бердиңиздер, аткарып. Дуэт аябай жакшы болуптур. Сайра сиңдим эми чоң актриса болуп калды. Сиздерге ийгилик. Жакшы. Келиңиз, Эгемберди агай. Эми менин кесибим бул актерлук болгондон кийин, булардын актерлук жагына дегенден кийин бүгүн биякта да ошол тарабы боюнча отурган боюнча кээде сахнада аз эле нерсе менен чоң нерсени берип койсо болот. Мына ушул нерсе бар бүгүн. Эрнис режиссер экени көрүнүп турат. Ашык нерсе жок. Экөө жайлоодогу кыргыздар ошолор күтүп атканы, жолугуп атканы, жолуккандан кийин аягындагы бул мүнөз деген нерсе ар ким ар кандай берет, гүлдү. Ошондой нерсенин баары табылган. Актерлук жагынан булар эң жогорку деңгээлде. Бийлегенди дагы, ырдаганды дагы, мамиле кылганды да кошуп беришкен да ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Келиңиздер, эки студияга сиздерди узатабыз, ыраазычылык билдиребиз. Ооба, мына ушундай өнөр инсандары кандай убакта болбосун, кайсы уракта болбосун, жан дүйнөсү ар дайым ыр деп турат. Ардактуу көрөрманым, биз менен чогуу болуңуздар. Келиңиздер, анда убактан отурбастан дароо экинчи студияга кезекти карабыз. Кезек сиздерде. Кесиптештер. Биз күтүп атабыз. Мынакей караңыздар, назарыңыздарда жаштар дей берейинчи силер. Жаштар. Эрнис мырза, сиз биринчи чыгарылышта дагы, экинчи чыгарылышта да өзүңүздүн ырыңызды тандап жатасыздар. Үчүнчү чыгарылышта дагы өзүңүздүн репертуарыңыздагы ырларды ырдайсызбы же башка балким ыр тандайсыздар? Негизинен үчүнчү турда бул жерде 80-90 жылдарда хит деп ырлар деп коет. Ал жерде менин ырларым жок, хит болгон. Кийин чыкты. Негизи эле ошондуктан кийин мүмкүнчүлүк болсо, анткени мындай болуп атат да, менин үнүмө жараша мен көп ырларды ырдай албайм. Анан Сайранын дагы өзгөчө, биз айтып кеттик, диапазон аябай кичирейип калыптыр. Ошондуктан ошол Сайрага ылайыктап, өзүбүзгө ылайыктап, ошо ыр көрөбүз. Эгерде туура келсе алабыз, туура келбесе мен өзүм репертуарыман эле тандап алганга жакшы. Жакшы. Бүгүн сахнада сиздер 25 жаштагы жигиттин ролун жараттыңыз. Сиз 21 жаштагы 18 даже 18 жаштагы сулуу кыздын ролун жараттыңыздар. Сиздер ишендирдиңиздер. Биз абдан көрүп алып суктандык. Биз сиздерди илгертен бери тааныйбыз, бала кезибизден. Азыр мурунга да болсоңуздар, азыр дагы ошондойсуздар. Бул долбоордо азыркы тапта жаштар менен ат салышып атасыздар. Силер жашсыңар, мен кыл.